Анан биринчи эле суроо товарым кайсы рынокто өтөт деген. Эгерде сиз экспортту баштайм десеңиз. Ош шаарында экспорт кербени 2026 маалыматтык кампаниясы өттү. Иш-чара экономика жана коммерция министрлигинин Кыргыз экспорт борбору тарабынан уюштурулду. Ага Ош облусунан келген ишкерлер катышты. Быйыл биз именно ар бир областтын деңгээлде Кыргыз стандарт сертификация боюнча, стандартизация боюнча, феминизация карантин департаменти айыл чарба министрлигинин алдында иштеп аткан жанакы өсүмдүк товарлар боюнча кандай талаптар болуп атат, кандай документтер бар. Ветеринардык кызматтын өкүлдөрү бар. Алар ушул жаныбардан чыккан продукция боюнча кандай экспорттош керек, кандай документтер бар. И мындан тышкары биз бул кербенге ар бир аймакта иштеп аткан мамлекеттик мекемелер, экспорт менен алек кылган мекемелерди да чакырдык. Бул иш-чаранын негизги максаты чакан жана орто бизнести тышкы рынокко чыгууга даярдоо, ишкерлерге экспорттун негизги этаптары, чет өлкөлөрдүн талаптары жана мүмкүн болгон тобокелдиктер тууралуу кенен маалымат берилди. Бардыгы бүгүнкү күндө презентациялар, лекциялар, адистер берген маалымат бул практика жүзүнө жардам берген ыкмалар деп коебуз да. Экспорттоочуларга бүгүнкү күндө алардын өздөрүнүн ишине жардам берген ыкмалар. Себеби эң негизги бизнесте бул маалымат. Катышуучулар иш-чара пайдалуу болгонун айтышты. Алар эл аралык стандарттар, техникалык талаптар, логистика жана экспорттук чынжырларды түзүү тууралуу маалыматка ээ болушту. Ушул балды экспорттоо боюнча ушунун артында жүрөбүз. Бул жака келген иш-чарага келген максатыбыз ошо балды экспортко чыгаруу, маалыматтарды алуу. Бул жакта эми Кыргыз экспортко биз чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анткени Кыргыз экспорттун жардамы менен биз Эр-Рияд шаарына, Абу-Даби шаарына, араб өлкөлөрүнө кыдырып, ошол жака катышып, анан экспортко даярдык көрүп, ал жактан арабтардын ошол араб улутундагы жарандар менен келишимге чыкканды азыр максат кылып атабыз. Экспортко чыгууга ишкерлер үчүн камсыздандыруу маселеси да абдан маанилүү. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун өкүлдөрү экспорттук келишимдерди жана насыяларды камсыздандыруу жолдору тууралуу да айтып беришти. Экспорттук контрактта бул жерде заказчик контрагент менен бул жактан экспортердун ортосундагы контракттарды аткарбай койгон учурда камсыздандыруу уюму өзүнүн милдеттенмелерин алат, кепилдик алат. Ошол контрагент төлөбөй калса акчасын мамлекеттик камсыздандыруу уюму ошол биздин экспортерго акчасын төлөп берет да. Белгилей кетсек, экспорт кербен 2026 кампаниясы министрлер кабинетинин 2025-28 жылдарга карата Кыргызстанда жасалган деп аталган улуттук экспорттук программасынын алкагында ишке ашууда. Зыйнат Ибраимова, Айтунук Мамытова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР.